Тондар, ассаламу алейкум. Азыр біз Кашковскийдебіз, Южный порт 30Б-да, Акылека калган жерде. Мен кечегиде тартканда тондар өзүм номерим койгон элем. Ал номерде комфорт плюс боюнча деп айтканмын да. Анан ошол комфорт плюс боюнча мен номериме жасаңар боло берет. Бул экранда турган номерлер ушул Кашковскийдеги балдардын номери. Сыймыктын номерин коюп атам тугандар. Акылека боюнча менен чалып атышат. Күнү түнү бир телефон тынбай калды да. Ошон үчүн атайын ушуну видеону чыгарып атабыз. Сыймыкка чалып бересиңер. Акылека боюнча тугандар кандай свет болсо дагы кылып берет. Расклейка, аклейка, госполаса, тонировка, бренд, нарак берак. Ошол боюнча келе бересиңер. Бека, чыгар. Телефон жакшы. Номер Беканыкы эмес. Сыймыктыкы. Сыймык кече жакында келди. Иш кандай болуп атат? Иш жакшы деп болуп атат. Катырып атасыңарбы? Мына түнү менен бүтөбү, Беко? Ночь иштейбиз, ночь иштеп турабыз. Мына машина, мына ол свет. Мындай болсо. Мына свет жакшы чыгып атат. Матовый кылайын дегендерге да мен ушул светти айтып атам. Мына ол матовыйдын глянцевый болот. Эгерде кылдырам деген болсоңор, ушул светти мен өзүм совет берип атам. Машина сапсым ачылып калат. Мына саната бүткөндө көрөбүз, а? Эгасында күтүп атат, татпайлы коюн, а? Тугандар, номер коюп койдум. Акылека кызмат боюнча келе бересиңер. Аккаунт боюнча дагы ушул жерде сыймык 24кө 7 иштеп атат. Түнү жасаңар дагы ала берет, Ошол Южный порт 30Б келсеңер, кызмат болсо кыла бересиз, тугандар. Силер күтөбүз. Бысымла деп туруп кейсин жанатат. Линия коелу. Эде жазылып турат. Комфортту жандыр дейт. Комфортту жандырбайм. Көрөбүз. Бүгүн комфорт плюс менен иштейинчи. Мантип чыгып калтырар. Комфорт плюс дейт. Мындай чыкпайт эле. Кайсы заказ менен түшсө билип калыппыз ужечи, билеткенбиз. Комфорт болсо комфорт плюс деп чыгып калыптыр. Бул жакшы. Кеттик анда тугандар, бүгүн бир иштеп келели, көп болду сен тартпаганыбызга дагы. Бүгүн 10 август саат ровно 6 болду. 6-дан 3 мүнөт өттү. Бүгүн Кудай буйрса, алдын жетишинче, күчүн жетишинче уйку келиши иштеп келебиз. Акыркы күндөр эч ким анча неме тартпайт да, сен тартпайт да, таксина. Бир тартайлычы биз кандай болот экен. Биз менен чогуу болгондо видеону көрбөй туруп лайктан басып, каналга аттабай болсоңар аттап койгула. Бүгүн бир көбүрөөк сүйлөп берейин. Кеттик. Достор, өзүңөр жакшы билесиңер, мен дайым эле Азиапаркты реклама алып керем көптөн бери. Азиапарк менен кошулуп иштесеңер болот, парковый самозанятый болуп. Парктын проценти учурда 1% тугандар. Паркка кошулсаңар, бардык документтерди жасаганы жардам берет. Ошол кисарт, путевой, страховщик, нарак-барак таксиге тиешелүү документтерди. WhatsApp'тан жазсаңыздар, номер коюп койдум. Өздөрү кошуп коет тугандар. Ошондой эле WhatsApp'тан жазып эле жасап кое алсаңар, путевойликтерди жасап коет, жардам берет тугандар. Номерге жазып, биз менен чогулуп иштесеңиздер болот, Азиапарк. Спасибо, до свидания. Пожалуйста. Всё доброго. До свидания. Биринчи заказ таштадык. Жанырсам сразу эле заказ берип калды го жана. Эң кызык нерсе көрсөтөйүнбү? 28 минутада Коломенскийге келдим да. Коломенская. Жалаң 1111. Жарым саатка. Пока кайсен жанып атат. Линия койбой эле туруп турайынчы. Так, ал жака айдайлы. YouTube катып атат. Байкап атасыңар, а? Көптөн бери негизи кесип калачы. Тамак ортат. Музыка чыгар. Көптөн бери айтып аткан негизи. YouTube жабылат деп атты. Мен айттым, не иш кылабыз? YouTube жабылса, кактан акча да алабыз депчи. Ачык эле айтайын, основной акча почти биздики деп эле коюн. Меники почти YouTube'да реклама. Парабол. Анан азыр YouTube телефон менен иштесең жакшы эле иштеп атат. Интернет мененчи. Үйдөн мен кечегиде телевизор койдум, через Wi-Fi. YouTube иштебей атат. Машинадан через Wi-Fi YouTube койдум, иштебей атат. Экинчи телефонго YouTube улап туруп иштетсем, иштебей атат. Жабылат деген миштери бар. Бирок бир депутат мындай айтканда күрөшүп атат да, жаппайбыз депчи. Бир депутат. Жабылып калышы мүмкүн. Себеп TikTok жабылды, Instagram жабылды.
YouTube жабылыш эми мындай эле да. Жабып коет да. Жерге тагам келип атат. Мынаяка коюп алайынчы местага. Эми парковка кылдым. Ачкене чечип сүйлөйүнчү. YouTube боюнча айтайын анан калаган айтабыз. Жабылып калышы деле мүмкүн. Мына TikTok, Instagram жабылды го. VPN менен иштет дагы. TikToкту дагы, мисалы мен TikToкту да, Instagramда VPN менен иштетем. YouTube'да да ушинтип иштетип калышыбыз мүмкүн. Болбосо Rutube деп чыгарган Россия өзү. Мен кечеде Rutube'ду ачып, аккаунт ачып, неме кылып койдум. Мисалы издеп көрдүм. YouTube'да эмес да Rutube. Окшош. Кетириш кыйын да мынандай. Көбү Telegram көчүрүп атат. Не болсо көрөбүз деп. Жашоо токтоп калбайт YouTube жабылып калсачы. Не болот көрөбүз. Бирок YouTube өтө жакшы нерсе негизи. Издеген нерсеңди табасың, чынбы? Издеген нерсең бар. Кино, мультфильмби, ырбы. Кечене жазган көрөбүз. Не жабылса жабылат, болсо Telegramга өтөбүз. Ошол бизди жогото албагыла, болсо айтып турамын. Ömür bir gelet, жалындаган жаштык өтөт да кетет. Жашап жаткан жашоом берилген белек, анын баары бизге сыноого демек. Ömür. Эми мунун токтотконун карагыла. Мотоциклдер өтүп атканын карагылачы. Алдымы тосуп алды ушинтип бурулуп атсам. Так, тугандар, мен мына боюнча эми айтып коюн дедим мына. Комментарийлерде негизи көп жазылып калат да. Өзүм эле айтайын, мына Аклейканы көп реклама кылам. Кашхоскиде. Себеп мен башка Аклейка реклама кылбайм. Ошонуз бар. Мурун башка жактарды кылчу элем. Мени көрүп жүргөндөр билет. Башка жактан, ал жактан, бул жактан башка Аклейкаларды кылчу элем. Азыр мисалы сон түшөт, Аклейка автосервис бар, Аклейканы да кошуп бер деп. Мен алардан отказ алам. Себеп мен бул Кашхоскидеги Аклейкада балдар менен договорубуз бар. Олордон башка Аклейка реклама кылбайм. Анан көп чыгарасын дегендерге айына жок дегенде айтып коерейин эми. Жок дегенде 3 видео чыгарышым керек да. Эми ошого жараша тыйын алабыз. Башка Аклейка реклама кылбайбыз. Анан дагы комментарий жазылат ошол эле учурда. Кандайда сөз бар, орусча ушундай сөз бар, хороший товар рекламага мындай неме эмес, не нуждается дейби. Мен тартып жүрүп билдим да. Мисалы таксопарктар бар да, мына таксопарк тартып калабыз. 1-2 машинасы болсо дагы, машинасы жок болсо да тарттырып коерат да. Анан мен аны түшүнбөйт элем. Неге андай депчи? Bunun машинасы жок, неге тарттырат? Анан bunun иши бар, мисалы, неге тарттырат депчи? Көрсө, мисалы, таксопарктарды айтайын, ал кайра Аклейкага кайтабыз. Таксопарктар айына, мисалы, рекламага тыйынын бөлүп коет экен. Мисалы, мына 500 000 рекламага 10 блогерге бөлүп бер. Bir gün атарсың, bir gün атарсың, bir gün атарсың. Эми примерно ошондой. Анан ошого машина жок болсо да реклама кылдыра берет. Себеп кулакка сиңдириш керек. Мына адреспи? Мисалы, бирөө реклама кылды, ошо адрес кулакка сиңип калыш керек. Ошого. Кийин качандыр бир убакта ошол адамга машина керек болуп калса, мына жерде реклама бар эле деп жана блогерлер чыгара берет, уже эстеп калат да. Машина керекпи? Мына жерде бар. Мен бир Аклейканы чыгарып атам. Кашхоскиге Южный портовый 30 Мен келем, олар чакырбайт мени. Мисалы эмес эми да. Мен өзүм калган убакта келем да, тартып кетем. Айына шүдө чаршым керек. Машина өчүрүттө турса дагы мен тартып кетем, мунча укшпайт. Эртеси чыгарып коерам. Машина көп негизи, Кудайга шүгүр Аклейкада. Өчүрүттө турат машиналарчы. Полныйга таштайм десе, эртең же бүрсүн көптөт. Өчүрүттө турат машиналар. Алар болот тартпа дагы дебейт. Машина көп дагы дебейт.
башында дейт эле, кийин дебей калды. Мен каалаган убагымда барам, айына ошол чыгарып коюшум керек. Таксопарктар да ошондой да. Кулакка сиңип калыш керек. Мен аклейканы рекламалап атамбы? Мына Южный портта аклейка бар эле деп ошол жакка прямо эле зона кылып эле бара берет. Кайра чыгасын. Таксопарк ошол. Кийим магазиндер бар, алар кыла берет. Чайханалар бар. Чайханага адам барып атат, барбай атат эмес. Сеп, курсагың ачтыбы? Ошол районда жүрөсүң, ошол жерде чайхана бар эле. Ошол барайды айдай коюн. Ошол дагы мындай эсте калыш үчүн да реклама алдырышат. Ошого туура түшүнөсүңөр туугандар. Реклама өтө көбөйүп кетти. Бир видеода 2 реклама, 3 реклама болуп кетти дейсиңер эми. Иши ушул болуп атат да. Так, ошо мисалы алдына бир реклама кетет, ортосуна таксопарк кетеби, жакпаса өткүзүп койгула туугандар. Бул жагынан мүмкүн кызык видео болуп калышы мүмкүн. Бири-бирибизди колдойлу. Мен бирөөнү колдойм, силер мени колдогула. Бири-бирибизди колдойлу. Мына бул Москвада бөтөн жерде жүрөбүз, баардыгыбыз мигрантпыз. Бул жерде негизи жыргагандан эч ким жүргөн жок да. Мен жыргаганыман жүргөн жерим жок. Коюп койсо мен ушу кетип Кыргызстанда эле жүргөнүм келет да. Бирок айла жок. Баардыгы айласы жок жүрөт. Жашоодо мынтип күлүп жүрүп, жыргап койгонубуз менен бул жерде биз айлабыз жоктон жүрөбүз да. Бир нерсе кылайлы деп. Мына жагынан кандай закондор чыгат, кысат, ошентсе да чыдап жүрөбүз го. Бөтөн жерде жүрөбүз. Бири-бирибизди колдойлу туугандар. Ушул жерде да кичине нерсени да конкуренция көрүп, бири-бирин талашып көрө албастык нерселер бар. Бири-бирибизди колдойлу. Мына кече дагы бир пример айтып коюнчу, ушунча болуп калды. Спортсменде мен да бой немелерде, Парижде Олимпиада болуп атпайбы? Калтырбай көрүп атам да. Мен да кызыгам. Көбүн карасаң эле алтын албай калды деп кап болот да. Эми олор алтын алганы мындай неме эмес да. Милдеттүү эмес. Негизи алар дүйнө эли менен урушуп атат. Беттешип атат го. Айылдан чыга албай атабыз го биз. Бирөөнү айтпайлы эле, өзүм эле айтайын. Мисалы айылдан чыга албайбыз. Райондон чыгыш кыйын го, мисалы ошо барбадан, бокстан, ММАдан, айылдан чыгыш кыйын. Айылдан эптеп чыгсаң, райондон чыгыш кыйын. Райондон республикага чыгыш кыйын го. Ал жакта эми дүйнө жүзү болуп атпайбы туугандар? Бири-бирибизди эмне болсо дагы ал жака барып катышканына да же сүйүнүшүбүз керек да. Бири-бирибизди жөн эле колдойлу туугандар. YouTube чабылат. Бүгүн кача эртең видео чыкпай калат эми. YouTube иштейт. Ойлонуштун кереги жок, иштейт. Жабылып калса дагы VPN менен иштейт. Instagram VPN менен иштеп атат, токтоп калган жок. Бир жолун болот. YouTube токтоп жабылып калса, жашоо токтоп калбайт, улана берет. Ошолтон да бири-бирибизди колдойлу. Кеттик. Көп сүйлөп койдум. Бүгүн видеода короткий болот негизи. Өтө көп узат турбайм. Заказ алабыз. Кола забыл. Кола забыл. Напиток забыл. Коласын калдым. Камыр жабылды ғой. Так. Нет, вам куда? Это Плеча, мост, Крымский мост, там 1 километр. Нет. 1000 рублей. 1000 рублей десең сен істерді ой. Ақшам нені ғана қылбай та. 27 минутада. Окей. 多少钱？1000рублей. А что, так можно было, что ли? Здесь? Да, здесь. Пожалуйста. Спасибо. Ақшам нені ғана қылдырбай та. 1000 рубль. 7 минутада келдім. Крымский мост. Адресті айтты. Мен анча түшүнгөн жокмун да. Ушул жерби дедим. Анан эми көп болсо 500 рубль берет деп ойладым. Сразу оюмдачы.
селфи тартып коюнчу. Проверка селфи сурап калыптыр. Көп болсо 5 рубль берет десем, 1000 дейт. Давай дейсиң го. Яман демебиз да. Алланын телефону түшүп кетти. Жана айтып аттым эле. Мурдагы жууганда дагы машинанычы жууп чыкканда уже жамгыр жаа берген. 2 күн мурун жуудум, машинаны жуудум, жолдо кетип атам, жарым сааттан машина жамгыр жаа берди. Бүгүн машина жуудум, 1-2 саатта уже жамгыр жаа берди, машина өлдү. Жуубай эле койдук окшойбуз. Азыр Кытай жигерлерди алып келдим. 7 минутта да 1000 рубль. Ямамында. Түшчү десе, давай дейм го. Кеттик анда. Нормально болуп атчы. Та иш сонун болуп атты. КСН жанып атат наңгырабачы. Центрдебиз. Оң жагымда менин Крымский мост да калат. Короче, причал. Мындай жерлер. Все добро. Спасибо, до свидания. Келгиче мени жеп алды го. 26 минутада. 775ке. Өзү башы ооруп атат. Баш жарылып атат. Жарылып атат. Сен аптека таап туруп заказат түшүп калды. Же пропуск кыла албайм. Аптека таап бир баш ооруду алып түшүп алыш керек болот. Баш жарылып атат. Жана абетте үйдө уктадым эле. Айнектер ачык эле да шамал уруп койгон окшойт. Назикмин да. Назиктин пайдасы. Пятница, суббота иштеген жакшы, иш жакшы болот. Мына окшогондор чыгып алып, музыка коюп алып, ган башыңы ясайт да. Эле жок чыдайсың. Кеттик ана заказга барып. Кет аптека бар экен, чот. Заказ албай эле койбой. Ой, неге алдым, кеттик. Здравствуйте. В буддийской церкви спрошу. Ленинский проспект, да? Что? Ленинский проспект? Ага. Ленинский, да. 139? 134. А ты какой поставил? 139. Не, надо Ну, 134, какая но мы разница? скажем. Да, Там большая. Там он большой. Но мы скажем. Нет, это точка напротив Тропарева. Да, ну где метро Тропарева. Там. Не, ну интересно было с ним поболтать. Извините, а у вас нельзя электронную сигарету курить? Может. Ой, блин, а я выключил. Ну ладно. Темеки чеге берейинби дейт. Жок дедиң, рейтинг түштү да. Зорго 497ге көтөргөндө. Чеге бер деп койсом, электронный да. Электронный жама сасагандан кийин. Пробка кой. 30 минутада 1180ге. 31 минутада. 1180. Саат 10-дан 47 өттү. 10-дан 47 өткөндө азыр уже бокс башталат. Мунарабек чыгат. Аны бир көрбөсөк болбойт эми. Бүгүн тарых жаралып атат. Тарых жазылат дегендей.
Так, бойду көрөбүз, анан кийин улантабыз. Пока жарым саат, 1 саат дем алганча жакшы болот. Бой бүттү туугандар. Тилеге каршы Мунарбек жеңилип калды. Бирок жакшы аракет кылды, наркы өтө техничный бала экен да. Чуркап жүрүп эле убакыт өткөзүп туруп койду го. Аман неме кылат экен да, бийлеп жүрүп эле. Ошол тандар үйгө келип алдым. Неме бүттү. Оюн бүткө. Саат 12-ден 10 мүнөт өттү. Баш оорутат, үйгө келе бердим. Иштейм келбеди. Анан көрө эртең бодуруй болуп чыга элчи. Канча жүрүп койдум пробег? 210 км жүрүп коюпмун. Расход нарак, бирок видеонун аягында болот. Ошол бардыгына салам алейкум, тынч болуп аман боло, кийинки видеодон жолукканча.